Чүйдүн Сокулук районунда 3 баласын саткан деп шек саналган 22 жаштагы аял кармалып, соттун чечими менен камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, Сокулук районунун тургуну мурунку аялы балдарын көрсөтпөй жатканын айтып, милицияга арыз жазган. Арыздын негизинде териштирүү иштери жүргүзүлүп, 22 жаштагы аял 2021-жылы, 2022-жылы, 23 жылдары төрөлгөн балдарын сатканы аныкталган. Министрлер кабинети ун жана буудай экспорттоого убактылуу тыюу салды. 25 сентябрда Айыл чарба министрлиги 6 айга созулган чектөө өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алгандыгын билдирди. Буга чейин Кыргызстанда ундун баасы жогорулаганы тууралуу маселе парламентте дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар буга байланыштуу өкмөт жетиштүү түрдө чара көрбөй жаткандыгын айтып сынга алышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы 25 сентябрда кабарлагандай, Ошто Дженга уюштурган кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаанын тинтүү учурунда уруксаты жок ок атуучу куралдар, баңгизаттар, ошондой эле ТОЗ 8 маркасындагы 50 даана 5,5 мм патрондору менен чакан калибрлүү мылтык, 16 мм калибрдеги 10 патрон жана сталь мергенчилик бычагы табылган. Кыргызстандын курама командасы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында медалдар боюнча эсепте 3-орунду ээледи. 16 сентябрдан 24 сентябрь күндөрү Сербиянын Белград шаарында күрөштүн эркин, грек-ринг жана кыз-келиндер түрү боюнча дүйнө биринчилиги өттү. Өлкө намысын коргогон балбандар 5 медаль утуп, Кыргызстанды алдыңкы үчтүккө киргизди. Биринчи орунда Япония 6 алтын, 3 күмүш, 3 коло алды. Экинчи орунда АКШ 4 алтын алып, 3 күмүш, 7 колого ээ болду. Үчүнчү орунда Кыргызстан 3 алтын, 1 күмүш, 1 коло ала алды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.